Video tartadasın mı? Ага. Niye şunda bu? Endi негизинен сабзаларда көбүнчө чашабразный форма беребиз да. Ортосун ачып, жакыныраак эгилгендерде 3 гана негизги бутак, алысыраак эгилгенде 5 дана бутак беребиз. Болсо модифе лидер деп коебуз. Лидер ортого барып жок болуп кеткен капталдарына. Бул жерде чашабразный кылыш үчүн биз 50-60 сантиметрден лидерди кесип, бул жерден ар тарапка кеткен 3-4 дана бутак чыгарышыбыз керек эле. Бул лидер кеч кесилген. Же кесилген эмес таптакыр эле, буягы урап калыптыр уже. Шабдалы түрү мына 1 жылдык бутактарды мөмө берет. Мыналар быйыл мөмө берет. Мен бирок быйыл мөмө алсам, кийинки жылы мына 2 жылдык бутактарга окшоп, мөмөнүн көпчүлүгү кийинки жыл болбой калат да. 3-чү жыл жөн эле отун боло баштайт барган сайынчы. Ошон үчүн ар жылы жаңы мындай бутактарды пайда кылышым керек. Ар жылы. Ал үчүн бутактарым кээ бирин калтырам, кээ бирин кесем. Эми бутаганда биз дайыма жерден баштайбыз. Жерден баштап, уланган жерден, бул уланган жер көрмөйт. Уланган жерден баштап 50-60 түргө, сортко жараша. Жаңага окшогон түрлөрдү 1 метрден жогору, 1 метр 30, 1 метр 40 сантиметрден крона пайда кылабыз. Буларды эми ылдыйраак жактан пайда кылсак болот. Анан көчөттөрүбүздүн аралыгы дагы маанилүү. Бул жакта мисалы аралыгы 2,5 метрдей турат, азыр 3 метрге жакын. Ошондо мен бул жака 1,5 метр, бул жака 1,5 метр берсем болот негизи. Бирок эми декоративдүү өсүмдүк бар экен. Көлөкөнү, жарыкты баарын туура пайдаланышым керек да. Бул жактан здание күндү тосот түшкө чейин. Түштөн кийин гана күн тиет. Аны дагы эске алышым керек. Бул жака көп ачпаганга аракет кылам. Эми мына жака көбүрөөк ачканга аракет кылам. Баланс жоголбош керек ошол учурда да. Бул жактан баштап кесе баштайбыз эми түгүн тазалап. Булардан 0 кесип ат. 0дан кескенде түгүнөн чыкпасын, чыкпосун каалаган учурубузда. Бул бутакты калтырсак болот. Бул жака бир 3 бутак кылып, буну бир бутак. Буну бир бутак кылсак болот. Эми бул бир аз жоонураак өсүп кеткен. Ортодогуну чыгарып, бул да ал жака эме кетип атат. Бул жактан да бир бутак пайда кылып атам болсок, 3-4-5 дана бутак пайда кылып экенбиз. Биз негизги бутактан 20-30 сантиметр калтырып туруп, анан кийин мөмө бере турган бутактарды пайда кылабыз да, мөмө тараптарыначы. Негизинен сынган, ичине карап өскөн, куураган, параллель өскөн бири-бирине. Бир жерден 2 бутак чыгып алса, ошонун начаррагын түгүнөн кесебиз. Буну дагы кестим ылдый жактан чыккан үчүн. Мен бул 2 бутакты калтырганга аракет кылам. Буну каалабай дедик го, бирок сыртка ачуу максатында кесип атабыз. Буну сыртка ачканга калтырып атабыз. Биздин кайчыбызда кичине эскирээк. Аны коюп эле турайлычы. Эми мына бутактар узунураак. Мына жерлерден быйыл гүлдөйт, мөмө алат. Ошону кээ бирин кыскартып коебуз. Максатыбыз мөмө азыраак болсун, суюлтуп атабыз. Азыр бутоо учурунда эле мөмөнү азайтып атабыз. Азыраак болсун, бирок сапаты жакшыраак болсун деген маанидө. Жакшы кызарган, жакшы могу. Учтарын баягы кээ бирин кыскартып, негизинен тик дарактын ичине карап кеткенин, койгондорун кесип, калганын калтырсак болот. Бул бутакты биз негизги бутак катары калтырышыбыз керек. Негизги мындай болуп келечекте дагы жоонуш керек да. Анан кайсы жака кеткен өсүм эмесинен калтырсак, ошол жакта өсүп кете берет. Мисалы, мен буну мына бүчүрдөн кесем, ошол жактан буну кубаттандырып, бул жактан толтурам мына аймактычы. İçine kesip atayım. Buna içine ketkenlerdi alıp bul jakta paralel болуп атат. Бул турат. Ортосун кичине ачышыбыз керек. Буну дагы нолдон кесип, мүмкүн болушунча мына 3 бурчтук кылып үчөөнү алганга аракет кылып атам да. Бул, анан бул. Буну дагы бутактын турам болсок, кыйла ортосу ачылат. Тик кеткен бутактар бизге көлөкө болуп берет да. Көлөкө болгондо мөмө жакшы кызарбай атат. Көлөкө болгондо азык сактар буларга көбүрөөк кетип атат. Мөмөнүн сапаты начарлап атат. Ошол жаман эмелери бар. Бул араларында кымбат жакшылары бар, эми кээ бирлери японскийлерин алышыптыр, 1,5 миң рубльга Россиядан алдырыптыр. Көрдүк. Ошол болот. Кескени тегиз кесилиш керек да. Ал жерде барып жаап кетиш керек мөмө дарагы. Жоон кесилген аймактарды биз сөз түрдө садовой бар, бак май менен сүркөйбүз. Чосом краскалар менен да сүйкөсө болот, баягы атайын куураттар мисалы, булар сынат табигый абалда. Куурагандар деп атабыз, тик кеткендер деп атабыз. Буларды алып кээ бир жерде жыш кетет, мына тик дарактын ортосуна карап тик кетип атат.
Мен мындай бутактарды каалабайм мисалычы. Ортону ачышыбыз керек биз бул жерде максат. Мына жерде эч кандай бутак болгон үчүн муну да калтырып, ошол жакта толтурууга аракет кылабыз. Бул бутак барып буга тийип атат. Көлөкө бул аймак итак эле, бутак дагы көп. Мен буну каалабайм. Же болсом мына жерден кийинки жылы дагы бутак пайда кылганга кыскартып кестим. Эми шабдалды ар жылы кессеңиздер, ошол ар жылдык эмелер сиздерге жылда жаңы бутак пайда болот. Булардын бир бөлүгүнөн быйыл мөм алабыз, бир бөлүгүнөн кыскараак мына 10 см кескендерибизден дагы бутак чыгат да кийинки жылкыга. Аны кийинки жылы мөм алабыз. Булардан быйыл алган болсок, буларды кийинки жылы кесебиз дагы, кийинки жылы булардан бутак, булардан мөмө алабыз да. Очередь менен кетет. Мына жерде дагы бул дарак бул жака кетип атат. Мында эле биз түгүнөн Ара менен эле кесип бердиң аны, күч жетпей атат. Жок, күчкө жетет. Мына кайчыбыз кичине эски болгон үчүн кичине эме кылып коюш мүмкүн иштеп. Будан жондорду кесип болот кайчы менен. Кесип атканда мынаны кармап, бул жерден ылдыйна саласыздар. Тескери салганда тырнак калтырып коет да, кичине бир 1-2 мм калың кесип коесуздар. Түгүнөн салып туруп, бу жакта бир аз басканча мынтип кессеңиздер, кырт этип түгүнөн кесет. Курч кайшылачы. Меники бир аз эскирээк. Мына кесилген же кесилген экен, куураган. Түгүнөн кескен эмес, катачылык. Куурап бул жака чейин оору зыянкеч кирип, өзөктү карайтып салат да. Ошон үчүн буларды түгүнөн кесишибиз керек. Тырнак калтырбай. Сынып калыптыр, сынгандарды тазалайбыз. Ылдый жактарын бүт тазалайбыз мисалы. Так, мына жерде параллель кетип атат. Бир эле жерден эки бар. Мага бирөө эле жетет. Экинчисинин кереги жок. Мүмкүн болушунча жайылып өскөнүн күндүн жарыгы дагы жакшыраак тиет. Бул өйдөрөк болгон үчүн буга дагы жакын болуп калат. Ошон үчүн бунусун калтырганга аракет кылдык. Бул жерде дагы мына бутактар кичине эме болуп кеткен. Бирөөсүн суюртабыз бу жерде. Күчтөндүрчү мына бүчүрлөрдөн көрсөңүздөр болот. Мына жерде баягы эки чоң болгон гүл бүчүрү. Ортосунда жалбырак бүчүр турабы? Чоң болгондор мыналардан гүл ачат. Гүл ачып, гүл чыгат да. Гүл бүчүрлөр жана чебереде өткөн нерселерди бул жерден көрсөңүздөр болот мисалы. Кебирлерин ылдыйрактан кебирин. Алардан мөмө албай эле сен кийинкиге бутак алсын деп, кийинки жылы бутак чыксын деп учтарын эле кесип коюп атканым, быйыл мөмө алсын, просто сапаттуу мөмө болсун деп атам. Кебирин кыска кескендерим быйыл эмес, кийинки жылга сабак чыксын деп атам. Быйыл мөмөсүн жебей эле коеюн, бирок кийинки жылдагы мен мөмө алышым керек. Ошон үчүн эме кылып атабыз. Мына эмне жерден эле кесели, бул экөөнүн аралыгы кичине жакын болуп атат. Açılıp kaldı anca da. Градустарын караңыздар, градустар карлыгын, кенендигин аз буданча көрсөтүп бере албайбыз. Мисалы бир бутак кесилгенден кийин анын жанынан чыккандар дайыма ген тар болот да. Ылдый жактан өзүнөн табигый абалда чыккандар эле кенен градус болот. Сырт ачып атабыз, мына бүчүрлөр сыртына калтырып атабыз биз деле. Аралыктары эми жалпы жана бир 80% бутаган адамдын баардыгы окшошураак буташ керек. Анан 10-20% бири-биринен айырмаланса боло берет ал нерсе. Буну кээ бири баягы санат катарында көрөт да, бутонучу ар ким ар кандай бутайт деген мааниде. 10-20% адамдын фантазиясына жараша өзгөрүшү мүмкүн. Бирок жарык жолунан дарактын физиологиясына, түрүнө, сортуна, ошол жердин климатына, бул ушул нерселердин баардыгын топтоп туруп ошол жараша бир буто формасын, буто стилин колдонушубуз керек да. Бул жерден Kiyinki yıl. кийинки жылкы. Bu yılga. Anı kiyinki yılga. Даракты канча учунан кессек ошончо
кубаты аз болгон бутак пайда болуп, канча ылдыйынан кессек ошончо. Мына жерде градусу бир аз тар. Буну 3 бурчтук кесе турган болсок, башка мөмө түрлөрүнүн өзгөчө алма, черешня окшогон кенен роста бутак пайда болот да. Мына жерден мына алып кесе турган болсок, кенен роста бул ийсе деле болот. Мына азыр көп деле кубаттуу эмес. Кубаттуу бутак мындай болуп тик кетип, жоонлугу жоон болуп, мына лидерге кеде лидерден да жоон болуп кетет. Буну азыр көрө албайбыз. Жалпы жөнүнөн ушундай тарактын ичине кеткендерди алып салабыз дагы. Примерно ушундай болуп отурабыз. Буну буяк койсун. Копосуна кетилет. Эми чач алганда деле мисалы парикмахерлер кандай бир адамдын бетин түзүшүнө жараша, башка жараша бир форма берип аткан болсо, ошого окшош бир нерсе. Тарабыбыздын жашына, подвоюна айтканыбыздай эле жараша бул формаларды өзгөрө алат. Бул жерде мына бүчүрдөн кетирейин. Бул жакка карап кетсин астында. Буну да сыртка кеткен бүчүрүнөн токтотоюн. Бул эки бирине тийбесин барып-барыпчы. Бул бияка карап кетсин, бул жакка карап кетсин. Ошого аракет кылам, керек болсо мынаны мына жерден бул жакка карап ачайын. Буну деле 3 бурчтук кылып кесип койсок болот, мындай кылып. Чыгып болсо мына мөмө алат, кийинки жылда кыскартып, дагы качып кете берет. Ар жыл бут алыш керек негизинен. Өтө ылдыйды таштабайбыз, себеби көлөккө тийбей так эле, ал жакта мөмө түйсө деле сапаты начар болуп калат да. Сапаты начар болуп калат. Кайчы бир кескенде шарт кесиш керек. Мына биздики жакшы кайчы эмес. Жакшыраак кайчы менен иштеш керек негизи. Мынаны бирөөнү алып таштаган оңбу же кала берген жакшы мына. Алып диyorsun da bile. Бул Sen кубатсыз. ötkende bir men ушундай неме алдым эле. Секатор. Ошо секатор алдым эле. Ошону ала барайынчы деп атышты. Буну мына жерден ачып деле койсок болот. Эгер бул жакта азыр эч кандай мешет эте турган нерсе жок. Мына окшоп бири-бирине тийип калса, анда мен автомат түрдө алат элем буну. Бирок азыр пока бош турган үчүн быйыл эки мөмө алсак деле болот, кийинки жылы алып салсак деле болот да. Бул ничкелер көп маселе эмес, мына жоондор негизинен маселе, бир ооруз зыянкечтер көбүрөөк кирет да. Сөз садыбай баранан туура негизи бир кескенде шарт кесип, кээ бир ничкелер буда эме кылып кетип атат да. Шарт кесип кете албай атат. Кайчынын эмесинен начарлыгынан болуп атат. Примерно болду мына буталды. Oldu. Bu tarzları bitti. Sen чашаобразный кылганга аракет кылдык. Бул күчтүүрөөк болуп калды. Буну да кубаттандырышыбыз керек эми. Эгер мен мына жерлерден кессем, кубаттуу бутак чыгат. Бирок итак эле бул быйыл азыр сат келип, дагы кичине жоонорот. Булар деле жоонорот. Бул бир аз ничкерээк болот буларга айырмалуу. Себеби бул ката башында кеткен да. Мына жерден кесилип, үчөө бирдей тегиздикте бутактар болгондо, үчөө үч жакка кеткен. Анда дагы жакшыраак болот эле да. Калыңдыктары баары бирдей болот эле. Мындай бутак болот эле. Бунуку бир аз лидер болуп турган. Gelgen boyunca ile murda azıcık boyunca çekip almamız. Mehmet'den geliyor, üç korkandan geliyor. Üç korkandan. Adamday. Быйыл мулардан Kafam көп чыгат. glaslar da uşaktan geliyor. Гүлдөгөндөн кийин Ben